Мен ушулардын ошол бирөөзүнүн кайнатасы болом да. Кадыркулов Дурусбек, Авазов Салайдинден. Авазов Салайдиндин кайнатасы болом. Эми ошол мына бүгүн мына 1 жылдан бери ушу тергөөдө болушуп булар. Акырында тергөөдүн жыйынтыгы чыккандай болуп мына бүгүн ушу сотто, Свердловский сотунда иштери каралып атат. Эми мен ойлойм да, эми мен деле актабайм. Мен деле аларды жамандабайм. Эми эгер акыйкат сот ушундай болуп, ачык болуп, ошол бири-бири менен кандай мамиледе болгонун, жана канча зыян келтиргенин, чөнтөгүнө канча түшкөнүн, ошол жана тергөөчүлөр аныктап туруп, анан кийин булардын мойнуна коюлду десе болот да. Азыр мен ошо күбө балам күнөөкөр экенине мен совсем ишенбеймин. Мен өзүм бухгалтер экономистмин. Мен баардыгын талдап көрүп турамын. Баардыгы эле бир какой-то экс-президент менен азыркы президенттин ортосундагы эле кайым айтышууда болуп атат. Баягы экидөө урушса ортосунда чымын өлөт болуп атат экен. Болду менин тергөөм ушул. Ага айтсаңыз, бүгүнкү соттук отурумга туугандары киргизилип атабы? Негизи эле атайын бир тизме менен киргизилип атат. Туугандар киргизбей эле тизме менен мына биз паспорт менен келдик. Келсек, эч кандай сот эме жабык түрдө өтөт деп бизди мына ошол жердеги турган дежурный жанагы укук коргоочулар ушинтип койду. Бирөкөөнөн сурасак, тизме менен гана чакырабыз дейт. А тизмеде мен мындай сурашсам, ушу адвокаттар баягы өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү барлар гана кирет экен, адвокат жана башкалар. Анан башкасын мен бу жерде айтылган жок. Айыпталып жаткандарды ушул эшик аркылуу эле киргизбейби же сиздер көргөн жоксуздар? Кайсы? Айыпталгандарды биз көргөн да жокпуз, аны каяктан келгенин. Азыр чыгып учурашып калабызбы, учурашпайбызбы, аны да билбейбиз. Ошо артында бир ход бар дейт, ошол жак менен чыгып кететмиш. Ошол жак менен чыгып кетет дешип атат. Анан эми бул канча убакыт бүтөт бул соту? Бүгүн башталышы эми канча убакытка чейин болот? Эми урматтуу жанагы биздин акыйкат сотубуздун иши да бул. Кантип чечет, кандай чечет. Эми сотко эч кандай бир кысым, басым болбосо, бул акыйкатына ишенип турабыз ушул жерде. Акыйкат сот болуп чечилет деп. Кандай дедиңиз? Кече жакын эле өткөн жумада башкы прокурор Өткүнбек Жамшитов жогорку кеңешке маалымат бербеди, уктуңузбу? Уктум аны. Эми ага биздин баабыз боюнча ал эми Өткүнбек Жамшитов чынында өзүнүн жанагы укук өзүнүн баягы укуктук тартибинен өтүп кетип, бул саясий эмеге өтүп кетти. Баягы эме өзүнүн докладында саясий эмеге. Маселен, ошол жерде айта турган болсок, мына ачык эле. Сапар Исаковду бул жаш бала болуп өзүнүн интригага берилип, ошол Атамбаевга жалынып, бул келечекте ошо президент болом дегенге чейин барган деп. Ошол Жамшит, эме Өткүнбек Жамшиттин сөзү эмес эле бул. Бул ал айта турган сөз эмес эле. Анан Светти дагы кымбаттатабыз. Анан Светтин жанагы жептеги баасы 2 сом 90 тыйын экен. Ал эми башкасы эмес экен. Эми буларды кымбаттатпаса болбойт экен. Ал дагы элге түшкөн түйшүк деп, просто жанагы 8 адамды азыр просто элге жаман көрсөтүүнүн бир эмеси болду. Бир маселеси болуп, ошондо айтып кетти. Эми эле ошентсе ушулар кылган экен, биз кымбаттаткан ушулардын эсебинен кымбаттат деген сөз бул болбогон нерсе. Ал жептин өзүнүн себестоимосу бар, өзүнүн эмеси бар, өзүнүн өндүрүшү бар. Аны эч бир буларга такаш кереги жок. Ана модернизация деп атабыз, жаңылануу. Жаңылануу деген сөздө мына ошол жерде жанагы Воропаев айтты. Маселен, мурунку удельный вес жанагы эмен жанагы көмүрдүн удельный вес расходу ошо бир эмеге киловатт эмеге дедиби, бир эмеге 407ден расход болчу деди граммдан. Азыр мына жаңы модернизациядан кийин 400 болду деди. Эми бир разы болсо экесе бул почти эменин көмүрдү керектөө арзан болду деген сөз да. Бул деген сөз модернизациядан кийин тесттин иштеши жана элге кызматы жакшырып калды деген сөздү билдирет да. Буга чейин Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакунов бул ратификациялоодо келишим коюуда жогорку кеңеште дагы бир күнөөлөгөн жай бар эле да. Ошол кезде экс мурунку төрага энергетикалык баягы тиешелүү комитеттердин эмеси дагы. Албетте. Эми булар баягы техникалык эмесине булар долбоорун жазгандан кийин, анан жана финансы кредитинин эмесин түшкөндөн кийин жана финансы министри, анан бүт между правительственный ведомствону өткөндөн кийин өздөрүнчө өкмөт иштеп долбоорду эметет да. Анан долбоорду эметкенден кийин анан жанагы бул эл аралык эме долбоор да келишим. Эл аралык долбоор менен келишкенден кийин баягы долбоор жактырылгандан кийин Эл болсо ратификацияны жогорку кеңештин өзүнүн прямой милдети да.
Ол өзünün müldeти ratifikasiyаны. Ошол жерде алардын өзүнүн комитети бар, финансовый комитети, жана эл аралык комитети, ошондой эле отун энергетика жана ресурс комитеттери. Ошол комитеттерден өткөндөн кийин анан палатага алып чыгып, жогорку кеңешке алып чыгып. Ал жерде анан жанагы спикер өзү эми спикерди баягы модератор деп атат. Ничего подобного, спикер модератор эч убакта болбойт. А модератор деген жөн эле бир жана семинарларды башкарган адамдарды модератор дейт. Бул жоопкерчиликтүү кыргыз элинин атынан шайланган спикер бул бүт бардык мамлекеттин кыймыл аракетине бүт жооп берет дагы регламент боюнча. И ошол бүт ошол элдин жанагы көйгөйүн мойнуна жоопкерчиликти алыш керек. А булар болсо биз айткан сөзүбүзгө, кылган ишибизге баланчанчы бир эмен статьяны айтып биз жооп бербейбиз да билбейбиз андай деп атат. Анда кандай деп түшүнсө болот эми муну? Алар ратификацияны өткүздү. Баягы проекттин акчасын 386 миллионду адалдаса, туурабы? Адалдан кийин анан аткаруучу бийлик аткарса, аткаруучу бийликтин колуна акча да түшкөн эмес да эми. Бул Кытайдын өзүнүн Эксим, Кытай өзү акчаны 386 миллионду которгон. Анан Эксим банктагы өзүнүн банк экен, өзүнүн банкына түшкөн. Ана жерден алар подрядчик болуп, алар каалаган нерсесин каалагандай өзүнүн жана прорабтары каалагандай иштеткен да. А жерде бир кыргыздын специалисти, же болбосо энергетиканын специалисти тести куруу боюнча эч ким аерде катышпаптыр. Катышкан да эмес. Болгондо булар долбоорго дого гана кол коюп, эми келечек үчүн да эметкен. Анан эми ошонун ичинен келбеген баягы жебеген самсага ким пул төлөп атат эми. Булар жебеп бир колуна акча кармаса да анда биз мына эл айтат элек, туурабы? Эч андай болгон эмес да. Мына биздин менин пикирим бул жеке. Өзүмдүн пикирим. Эми аны кандай тигилер чечип атат? Алар өздөрүнүн пикирин эми Буга чейин айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бул иштерде атайын бир саясий боек бар экендигин адвокаттар аркылуу бир аудио жазуулар менен дагы билдирип келген да. А сиздин электр станциялар ишканасынын салайдын абасы ба? Жедеги сиздин күйөө балаңыз. Сиз сүйлөшүүлөр болдубу? Сүйлөшө алдыңызбы? Адвокаттар аркылуу болобу? Өзү менен. Кандай пикир? Эми анын пикири. Бул жерде мен эч кандай эмем жок. Баягы болгону бу техникалык, экономикалык обоснование деп коет экен, ТО деп коет экен. ТОну ошол электр станциянын эмеси гана прерогативы бар экен. Ошол түзүшкө. Жанагыдай да, биринчи первичный организация. Анан ТОну түшкөндөн кийин алар тиги анан кийин баягы өзүнүн энергетика министерствосу бар го. Анан алар жактырат экен, ведомственный жана комиссиясы өтөт экен экспертизадан. Анан кийин анан премьер-министр эметет экен. Анан ошентип тепич менен барып анан через президент болобу же премьер-министр болобу анан межправительственный Кытай өкмөтү менен анан ошо байланышат экен да. Ал эми менин күйөө балам абас. Ал совсем эле низкий эң башталышындагы жөн эле бир баягы завхоздун директору болуп алып бир учетчик эле болуп калбайбы бу жерде. Туурабы? Мына ушундай эле. Ал деле эч кандай мына маселени эгерде коррупция болуп жанагы 111 миллионду айтып атат, 111 миллионду. Эгер бир мына жашым 70ке чыгып калды мен. Ошо 111 миллиондон 1 миллион ошол менин күйөө балам ошол жерде. Кантип мен билбейин. Эгер андай турган болсо мен билет элем да анан күйөө балам өзүмдөн айтат элем. Күйөө балам, сен ичиндесиң. Керек болса төлөп кой дейт элем. Бирок андайды мен жытын дагы эмесин дагы уккан жокмун да көргөн да жокмун. Мына как семейный ата кайнатасы катары. Ушул айнанай. Мен актанган жерим жок, бирок күйөө балам эгер ошол жерде жанагы далилден эметип калса, конечно, аны сот өзү чечет, а сотко биз эч кандай препятствие кыла албайбыз. Ошол эле.